Saçың кандай кылып кыркамын? Кыска кылып эле. Не ошо кандай сыр? Жакшы. Канат байкеси. Накендин немеси. Нарында эле чачтырач болчумун. Чачтырач болуп жүрүп эле анан 2000 нарында үйдү сатып, анан бир жерде тааныш аркылуу ошо Акбатадан үй алып калдым да. 3 комната, жалпак, ичи тышысы неме болбогон, бирок Бишкектен үй алдым деп аябай сүйүнгөм. Анткени балдарың чоңоюп келди, чоңоюп аларды окутуш керек. Анан нарындан бул Бишкекке кимдикини окутуп, кандай кылам, не кылам? Кудай өзү эле мен ушака неме болуп келдим да. Акбата мен келген убакта 2012-2013 жыл келгенде баткак. Мо центральныйлардан бери баткак болчу. Эчтеке мондай таза жер жок. Бир прожектор жок. Бир камера жок. Мен бул Акбатага кирише алган жокмун, өзүм көчөмө кириштим да. Ошол жерде эч кимди кошуналар тааныбасам деле тыкылдатып барып келем, о көчөбүзгө акча чыгарып, шагыл төгүп, кичине хотя бы өзүбүздүн көчөбүздү оңдоп алалы деп. Анан баары тең ошентип чыкчу эмес экен көрсө, оказывается, бирөө бизде 7 региондон келгенде, бирөө Таластан, бирөө Оштон, бирөө Нарындан, бирөө Жумгалдан дегенде, анан бири-бирин көп таанышпайт бияктагылар. Анан баары тыкылдатып эле, эч кимди тааныбасам деле список кылып эле, анан акча чогултуп эле, баягы шагылды төгүп эле неме кылып салдым, көчөнү түстөп эле. Андан ошондон кийин эле көчө башчы болуп эле, мени көчө башчы кылып эле сезип алышты. Ал бияк болсо менин напарницаларым проектлерине баарына катышып, уже 2 жыл, 3 жыл болуп калды. Өзүбүздүн корочкабызды, удостоверениясы бар. Ошо удостоверениясы көрсөтүп күбөлүбүздө. Анан жана зордук зомбулукка кабылган үй бүлөлөргө жардам бере алабыз да. Бешөөбүздөн бол чыккыла дегенде эле тиги чыккандан кийин тиги калбаш керек. Ал да кошо чыгыш керек. Ушундай да, бир чыкканда бешөөбүз тең чыгабыз ушундай. Башында биз мындай көп эме бербей жүрдүк. Баягы 1-2 барабыз, анан биз ишибиз менен иштеп, ишке отуруп алабыз, барбай коебуз. Ошентип атан, бирок түшүндүк ошол баягы прожекторго чуркап, анан ошону ишке ашкандан кийин кылса болот экен. Биздин мектепте 1600 бала окуйт. Негизи ал бир 150 эле балага ылайыкташтырылган мектеп да, кенеде эле мектеп да. Ушул мектепке дагы салымыбызды кошобуз, эл деле кошот. Чоңураак бир мектеп салып алсак, биздин аябай немебиз, мечтабыз деп койсок болот да, ошо чоң мектеп алдыда келатканы. Анан моякта бош турган жерлерди парк кылып бош кылбайчы. Бизде мисалы кечинде сейилдеп чыкканга парктарыбыз жок. Ошол парктарыбызды жакшынакай кылып оңдоп элдер көчөсүн оңдоп, парк оңдоп берсе, бардыгы эл салым менен да. Активист адамдар болбосо, бир иш алдыга жылышы оор болот экен. Мисалы, бир эле адам бир нерсени жылдырып кетишке баягы эме тоскоолдуктар болот да, ошол кезде баягы артында жөлөп турган активисттер болсо, ал иш мындай тез бүтүп эмесине чыгат да. Азыр биз ошол боюнча иштеп атабыз. Мисалы, жана ДЦП балдардын ата-энелеричи ошол балдар менен толук отура берип, ушундай чөгүп кеткен да. Азыр биз ошол иштеме кылып атабыз, жана психологдор чакырып, именно ошолорду активизмге үйрөткөнүч. Алар баягы биз өзүбүздүн эле билген боюнча үйрөткөндө эле уже азыр Кудайга шүгүр жакшы нерсеге келип калышты, баягы ачылып, эмеге чыгып, биз деле мындай биздин деле балдарыбыз эл катарында экен да деген нерсеге азыр жетип калышты да. Мен тыштап коймокмун, өзүмдүн эле негизи чачтыраштык эле жумушум жетишет да. Сен кеткенден кийин моун деген жыпардын убагында прожектор коюлган. Могу жыпар иштеп аткан кезде могу камералар коюлган деп, сен эмнеге бошойсуң деп ушулар келет да. Анан ошон үчүн эле эмнеге бошойм деп анан кайра чогулуп иш кылып, кайра иш жүзүндө көрсөтөбүз да. Ушул топ бар үчүн мен буларга мен стимулмун, алар мени колдошот. Ошондон анан мындай биргеликте уже 3-жыл чогуу үзүлбөй иштеп келатабыз да.